сайлыкта жасап койгон жанагы спортивно-оздоровительный комплекс деп атпайбы? Ошонун баарын тең тетереки айыл өкмөттөрү менен байланышып мындан ары дагы улантамын деп атпайбы? Анан мен баардык жерде айтып атам, бизге көйгөй болуп калган жанагы казино деген балекет чыкпадыбы? Казино дегенге кичинекей балдар жана телефондон баштап, анан кийин жана интернет менен ойношуп, жана игровой автоматы. Бая күнү өткөн жылдары дагы жанагы улут аралык жаңжал ошол игровой автоматтан чыкты деп укпадыкпы биз, Мына 12-жылы ушул Бакыт инибиз депутат болуп туруп, ошол кумарканаларга, казинолорго тыюу салуу жөнүндө мыйзамдын долбоорун иштеп чыгып, жогорку кеңеш кабыл алган. Буга кыргыз эли бүт ыраазы болуп калган. Ай ушундай Жетигенов деген депутат бар экен. Ушундай керектүү мыйзамды кабыл алдырыптыр деп. Мен Бакытка айтып атам, сенин көп эле жасаган иштериң бар экен, ар бир айыл өкмөттө. Жана колуңарга кагаз бербедиби? Ошондо жазылып атат. Ошондо жанагы канча миллион сомдон баштап тигинче миллион сомго чейин жазалган. Анан мен айтам, кыргыз элине жасаган эң чоң жакшылыгың, тарыхта жазылып кала турган сенин жакшылыгың, жана кумарканаларга тыюу сал. Аягына чык, айланайын иним деп атам.